Ассаламу алейкум. Сиздер менен Актылык Капаров. 30 жылдан бери мамлекеттик ЖМК жана телеканалдар өлкөбүздө баары сонун министр, чиновниктер аябай жакшы иштеп жатат деген маалымат сюжеттерди чагылдырып жатканын көрүп, окуп келе жатабыз. Акыркы мезгилде көз карандысыз журналисттердин коррупцияны ашкерелеген иликтөөлөрүнө гос телеканалдардын журналисттери чиновниктерди актап, жактап, контр иликтөө менен жооп берип жатканына баарыбыз күбөбүз. А бирок чиновниктер менен байланышы бар делген жеке менчик ЖМК телеканалдарда абал кандай болду экен? Алар деле ар кандай сюжет, материалдарды даярдап, чиновниктердин жана мамлекеттик органдардын жумушун чагылдырып жатканы түшүнүктүү. Бирок ошол жеке менчик телеканалдар мамлекеттик бюджеттен акча алышабы жана кайсыл атка минерлер менен байланышы бар? Келгиле, эки жеке менчик телеканалдын мисалынан карап көрөбүз. Кеттик анда. Бул 7 каналдын сайты. Директору Ильязбек Балташев. Клуб KG басылмасынын маалыматына караганда, 7 каналдын юридикалык аталышы Канал D телерадио компаниясы. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча, Канал D'нин негиздөөчүсү Казиев Байказы Темирбекович. Байказы Казиев мындан сырткары Soft Harvest деген фирманын директору катары көрсөтүлгөн. Ошол эле компаниянын негиздөөчүсү Жапаров Рустам Садырович. Мына ошентип 7 каналдын негиздөөчүсү менен президент Жапаровдун уулунун байланышын билдик. Дагы улантабыз. Open Contracting сайтынын маалыматы боюнча 2019 жана 2022 жылдар аралыгында Канал D Жалал Абад шаардык мэриясынын маалымат борборунан телекөрсөтүү кызматы боюнча 650 000 сомдук 4 тендерди утуп алган. Азыр деле тендерлерди утуп келе жатат. Маселен, ушул жылдын жаз айларында Канал D RTV телерадио компаниясы менен биргеликте сынакка катышып, 1000 сом арзаныраак сунушу менен конкурста жеңүүчү деп табылган. Айтмакчы, жогоруда тендердин экинчи катышуучусу боюнча Клуб KG басылмасы билдиргендей, Регион ТВ Юстиция министрлигинин базасында RTV телерадио компаниясы катары катталган. Буга чейин аталган телеканалдын директору Регион ТВнын Камчыбек Ташиев менен байланышы бар экенин да тастыктаган. Регион ТВдагы угуп калабыз биз. Ошо Камчыбек Ташиевдин каналы экен. Ошол Камчыбек Ташиев эйле кылат бул телекомпанияга депчи. Чындыгында Регион Камчыбек Ташиевдикби? Бул жерде мындай да, эгер өзүңүз дагы билсеңиз, Камчыбек Кыдыршаевич бир интервьюлардын биринде да өзү дагы муну тастыктаган. Ооба, Регион телеканалы бизге караштуу депчи. Баса, Регион ТВ дагы Жалал Абадтагы мекемелердин тендерлерине катышып утуп келет. Open Contracting сайтынын маалыматы боюнча 2020 жылдан 2022 жылдын аягына чейин RTV ар кандай телекөрсөтүү кызматтары үчүн жалпы суммасы дээрлик 2 миллион сомду түзгөн 9 тендерде жеңүүчү деп табылган. Анын ичинен 8 тендерде RTV Ташиев бийликке келгенден кийин утуп алган. Ал эми 2023 жылы RTV телерадио компаниясы 2 сынактын жеңүүчүсү болгон. Жалал Абад мамлекеттик университетинде ЖМК кызматы боюнча жана Жалал Абад мэриясынын алдындагы маалымат борборунда эфирдик телекөрсөтүү кызматы боюнча тендерде. Достор, бүгүн сиздер Жапаров жана Ташиев менен байланышы бар эки жеке телеканал телекөрсөтүү кызматы үчүн бюджеттен кантип акча алып жатканын билдиңиздер. Бирок Жалал Абад областында жергиликтүү окуяларды, иш-чараларды чагылдыруу үчүн өзүнүн мамлекеттик телеканалы бар да. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстандын көз карандысыз журналистикасы болуп көрбөгөндөй басымга дуушар болууда. Арест, шантаж, подстава, телефондорду тыңшоо, кылмыш иштерин козгоо, өз өлкөдөн чыгаруу, миллиондогон доллар, сөз эркиндигин чектеген мыйзам долбоорлору жана башкалар. Мунун баары көз карандысыз ЖМКлар менен журналисттер бийликтин эң жогорку эшелонундагы коррупцияны ашкерелеп, ыңгайсыз суроолорду берип, жарандардын жана коомдун көйгөйлөрүн чагылдырып жатканы үчүн деп билем. Эртең баардык көз карандысыз медиа ресурстары иштебей калса, мамлекеттик ЖМКлар ошондой эле атка минерлер менен байланышы бар жеке маалымат каражаттары ошол эле атка минерлердин коррупциясын ачыкка чыгарышабы? Иликтейби? Аларга ыңгайсыз суроолорду беришеби? Суроо ачык бойдон.
Сиздер менен мен Актылек Капаров болдум. Кайрадан көрүшкөнчө.